барын айтып отчетун берди, бирок Жеңишбек Шерматовичте бир 20-30 жолу кайталады. Толук бүтүп калса костюм кийип келем. Кудай кааласа. Айкалдай жүрөгөн. Жардам берем. Солонат. Телефон алыңыздар. Ошо жолубузду түздөп, эл катары чыгып кеткендер киретилер. Көп жумуш жасадык, суроо берилбесе керек деп. Сурооңуздар түгөнбөйт экен. Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шермаматович жана Ош шаардык кеңешинин төрагасы Баетов Болотбек Талабекович баштаган жамаат келе жатышат. Саламатсыздарбы, урматтуу Алымбек Датка муниципалдык аймактык башкарманын жашоочулары, келген коноктор. Мына Кудайым буйруп салтка айланган биздин Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шерматовичтин сиздер менен жылдын башында жолугушуу боюнча атайын келип отурабыз. Бүгүнкү жыйынга Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шерматович өзү жетектеп, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Баетов Болот Талабекович жана Ош шаарындагы жалпы муниципалдык мамлекеттик кызматтын жетекчилери келип отурат. Жеңишбек Шерматович уруксат берсеңиз, анда азыр биринчи ушул аймактык башкарманын жылдык жыйынтыгын угсак, андан кийин жыйынды баштайбыз. Барыңыздар белгилүү, мына Алымбек Таткамовдун аймагындагы жолдор таптакыр кароосуз болуп, таптакыр каралбай, аябай начар болуп кеткен эле. Жеңишбек Шерматович жеринде көрүп, ар бир көчөлөрдү карап чыгып, тиешелүүлүгүнө жараша толук асфальт төшөө иштерин жүргүзүп пайдаланууга берилди. Бир тарабы кайырма канал, бир тарабы жолду ээлеп алып, таптакыр мыйзамсыз турган баня болчу. Алай бир алай эки конушун баарыңыздар жакшы билесиздер. Бул жер аябай таптакыр каралбай келген эле. Жеңишбек Шерматович ушул конуштарга атайын рейдтик кыдыруу уюштуруп, рейдтик кыдырууда ар бир маселени жеринен көрүп чыгып, бул жерде таза суу жана жол көйгөйлөрү бар экендигин аныкталып, ошол жерге тиешелүү службаларга тапшырма берилип, эң негизгисинен жол инфраструктурасы жасалды. Ал жерге дагы 1 километр асфальт төшөлүп, дачанын жогору жагына чейин асфальт төшөлдү. Аябай начар абалдагы көпүрө болчу, ал дагы толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилди. 1 километр 200 метр аймагы толук мыйзамсыз курулуштардан тазаланып, каналдын бети ачылды. Кеңсай конушубуз болуп көрбөгөндөй чоң өзгөрүүгө багытталды десек болот. Анын эле бир мисалы бул Кеңсай конушундагы 10 киловаттык 110 подстанция толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Барын айтып отчетун берди, бирок Жеңишбек Шерматовичте бир 20-30 жолу кайталады. Мен буга айттым эле, айтпагын мени деп. Мэрия деп айткын, мэриянын кызматкерлери деп айткын. Мен айтпагын десем, бир 30 жолу Жеңишбек Шерматович деп айтты. Азыр тилдедим, айтпай эле койбойт белем. Эми суукта силерди кыйнабайын. Биз Кудай кааласа эми жасала турган иштерди айтайын. Жалпы Алымбек Датка боюнча, Алымбек Датка аймактык башкаруу боюнча былтыркы жылы бир жылдын ичинде 1 миллиард сом каражат сарпталды. Жасала турган жумуштар боюнча. Азыр могу жерде Эшматов көчө калды. Куренкеевден Сатиевага чейин. Ушу жолду быйыл жасайбыз, титулга киргиздик. Андан кийин тетиги Сүйүнбаевадан чыгып, Атабаевага бурулганда көпүрө бар. Көпүрөнү алып туруп, подпоручияларын куюп, даярдап коюш керек. Плиталарын заказ кылып койдук. Бат-баттан бүтүрүп, чтобы жана пробка болбогондой кылып. Саргалчаевадан, то есть эмеге чейин, Сүйүнбаевага чейин асфальт төшөлөт. Главный көчө мынакей Куренкеева көчөгө параллельный Төлөнү көчө бар. Кудай кааласа, Төлөнү көчөндөгү быйыл толук бойдон асфальттарын төшөп, тротуары менен суу канализациясы толук уланат. Быйыл Кудай кааласа ушу Кеңсай жаңы конушуна көрөк көңүл буралы дедик. Мурдагы текстилде бир фабрика куруп иштеп отурган экен. Ошол текстилден баштап тиги объездге чейин толук бойдон асфальт төшөйбүз. 2 гектар 20 соток жерге ГИК тарабынан, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 7 үй курулат, ал жерге 325 квартира. Ал дагы Кудай кааласа ушу биздин шаарыбыздын тургундарына берилет. Кудай кааласа кийинки отчетто жолдор толук бүтүп калса костюм кийип келем. Кудай кааласа.
социальный объекттер боюнча айтпай калыптым. Могу мектебиңиздер быйыл толук капиталдык ремонтко кирди, Кудай кааласа. Жаңгыр жаады, болду. Биздин көчө полный суу каптайт. Экинчи көйгөйүбүз канализация. Жанында 3 метр аралыкта автозаправка турат да, азайыс. Муну айта берип чарчадык. Андан кийинкиси садик. Жолдун мынау жерде 1,5 метр 2 метр жол бар. Келгенден бери ушу шаарыбызды оңдодуңуз. Чоң рахмат. Биздин Садыр Жапаровго, Ташиевге, азыркы чен сууну подвоз менен ташыйм. 3,5 миң менен. Telefon alыңыздар. Söz bölümü. Сериал катары көрдүк. Рахмат сиздерге биринчиден. Разыбыз. Ушуга латок кой берсеңиз, ошо жолубузду түздөп, эл катары чыгып кеткендер киретилер. Исматова, Николдан баштап Жибекчигече болгон жерди айтатам. Түшүнүктүү. Бұл суыны өзіңіз айтып өттіңіз, әлі ушуну да бір қараштырып қойыңыз. Рахмат. Болды, рахмат. Ошол жерде 6 шағал завод бар. Ошол жылғада жол жоқ, чаң, чыла, ушундай жаман акыбалда калдык. Санкт-Петербургский көчөнү аябай эме кылып атасыз, кеңейтип атасыз. Үйү жардын башында салынып калып, документ кылышпай, ол садикке бөлүнүп калган деп, буяк o yerden катуу неме кылып бердилер, майыр кылып беребиз дедилер. Эч неме тайын жок. Мына 1 жыл болуп калды. Рахмат. Сиз Ошол жанагы геологтордун ишканасы бар, ал жерде багы бар. Ошол бакты салуу бак кылып берсеңиз, ошол жерде 2 чоң здание турат, мына 20 жылдан бери бош, ошону поликлиника кылып берсеңиз. Казбаевич, сиз жооп бересиз го, жол боюнча. Жол боюнча берди, Рахим көчө жамгыр жааганда суу басат, латок жок дейт, сел жүрөт дейт, Жерден барып көрөйлү. Достук 77. Нихал ушуларга бүт бар жазып алсаңыз, жол боюнча жаздык, деме эмеге барын жазып алдык тетрадка. Барып жолгабыз. 6-чы поликлиниканы. Бул көйгөйдү урматтуу Албек Татка муниципалдык аймактык башкарманын жашоочулары, бул көйгөйдү билебиз. Бул каралат сөзсүз түрдө быйыл. Поликлиника маселеси. Дасафты бузулбай ушул боюнча жооп берип коюңуздар дейт Дасаф. Дасаф боюнча бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп атат, биринчи инстанцияда каралып атат. Азыр негизинен урматтуу жашоочулар, жазуу иретинде да берилип атат. Азыр калган суроолорду жетекчилер биз калабыз. Ушул жерде ар бириңиздер жеке кабыл алабыз. Себеп дегенде мечитке шашкандар бар экен, бала бакча балдарым алышым керек, мектептен балам алам деген энелер кайрылтат. Азыр кимин маселе суроосу берилбей калса, ошолор калат. Ошолор калыңыздар, жетекчилери калат, жеринде жекеме жеке сүйлөшөбүз. Жарайбы? Ата мындайда жакшы жооп болбой калат. Анда барыңыздарга чоң рахмат. Эми мен ойлодум эле көп жумуш жасадык, суроо берилбесе керек деп. Сурооңуздар түгөнбөйт экен. Ошон силер менен жекеме жеке сүйлөшөлү. Анда барыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Жетекчилер калат, суроо бербегендер калгыла.